чыгарылган торлор биринчи иретте тазаланганда бул чындыгында эски торлор көп чыккан. Чыгарылган торлордун 70%. Даже ушул торлор остров калып кеткен, унутулуп калып кеткен эски торлор. Ал жерге өрдө, каз, балыктын баары уже чирип кеткен, жайгашып. Анын баарын чыгарып, анан тазаланып кеткен жер бул. Өзүңүз белгилүү болгондой залифтер да сууну тазалап чыккандан кийин контрольный 3 күн, 1 жума менен айтпай кайра кирип тазалап аттык. Ошо топтун чечимине. Анан келгенде экинчи ирет тазалаганда почти 60-70% таза торлор чыга баштады. То есть биз баягы жаңы салган торлор. Астындагы мусорду тазалап койсок, тоор чаташпайт деген максат менен сала баштадык. Көп сала баштадык. Жарына чейин жеткенбиз, Караколдон баштап. Анан 2 күн мурун бияка контрольный келдик. Көчө дагы 2,5 километр торлор. Жалаң жаңылары. Силер ал торлорду эмне кылып атасыңар? Өрттөп атасыңар сразу? Экологияга өткөзүп. Ну зачем өткөрүп? Сразу эле өрттөп салыш керек. Алар кайра сатып аткан турбайбы алар деген? Балыкчыларга. Кайчы менен кесебиз. Чыккан торлордун баарын кескилет. Жараксыз кылып кесебиз. Анда жараксыз кылып берсеңер болот анда. Эң өзү торлорду оюучу жер именно ушул жер экен да. Күрмөн түш экен. Себеби дегенде заливтен эле болуп кете берет экен. И өзү негизинде бу жерде өзү балыктарга, балыктын түрлөрүнүн как инкубатор болуп эсептелет экен да. Ал браконьерлер да ошону билип, именно көбүнчө эң астын ушул жака салат экен, ушул заливде кесип алат экен. Булар баягы буй, суй немелерин коюп аткан болсо, азыр даже буйларын койбой 1 метр ылдый жака суунун алдына коет экен, GPS картага белгилеп коет экен, соткастачы. Булар кыдырышат, эчтемкени көрүшпөйт. Алардын GPS секторуна келет дагы түндүз кайра чыгарылат экен да. То есть буларга каршы уже дагы жаңы методдорду уже таба баштапты. Канча киши иштеп атасыңар постоянно? Марттан бери 2 группа кылып иштейм, 1 жумалык нөмөр менен 5 суучул чыгарам. Андан тышкары судналардын айдоочу капитандары, матрослор чыгат жардамга. Бүгүнкү күндө биздин өзгөчө кырдаалдардын үстүнө караштуу региондук суучулардан дагы алып 8 адам 8 суучулга чейин алып берип атабыз. 1 жумалык нөмөр 16 плюс командир 17 адамдар. Жалпысы. Торбар да жерде, дигине да турат. О, тетиги болот. Дигине ар жак. Тигинде да баклашка турат, катердин ар жагында. Дигине ушул жерде бар экен да, значит. Жүр, көрөлү. Ana bu eski toрлорго толкундагы билет өтөткөндө бар. Кирпич байлап коет экен да. Тереңдиги канча метр экен бул жер? 26. 26 метр. Дальше кет.